құруп кеткен соода. Көрдүңбү? Мени колдойсуңбу? Же колдобойсуңбу? Же тигинин кейпин кийгиң келип атабы? Соода, құруп кеткен соода. Мына илгерки акылмандар айтканда, соодагерлерди саясатка жолотпош керек деп. Соодагерлерди эмес, соодагерлердин баласын дагы мамлекеттик кызматтарга алчу эмес. Өзгөчө кырда мына кызмат көрсөтө турган сыр КГБга, Ички иштер министрлигине, Тышкы иштер министрлигине эч качан соодагерлерди жакындатчу эмес. Себеп алардын ой жүгүртүүсү башка. Биздин кыргыз саясатчы бүгүнкү күндөгү жетекчилер бүт соодагер. Бүт соода менен жүргөн азаматтар. Алдым, саттым, момча пайда таптым деген азаматтар ушул жетекчиликке келип калганы бул бүтүндөй касиеттүү кыргыз элинин кайгысы ушунда жатат. Өздөрү соодагер болгонуна аз келгенсип, элди дагы соодагер кылып атат. Мен момча берем, мага добуш бересиңби? Мен момча таратам, сен мага кызмат кылып бересиңби? Момундай кара жумушуң бар экен, ушуну жаап койсом, сен мага ишенимдүү кызмат өткөрүп бересиңби? Саясат эмес, кадр саясаты эмес, бул соода саясаты. Бул саттым, алдым. Ушундай саясат.